Урматтуу мекендештер, кадырлуу зияратчылар, Алла Таалам баарыбыздын зияратыбызды кабыл кылсын. Кудай кааласа, иншалла эртеге угулуп атабы. Эртеге буюрса, пешим намаздан кийин сапар тартабыз. Ошон үчүн мына бүгүнкү түн бир кадырлап, жакшы ибадатты өткөрүп алайлы. Кайра дагы Мединага качан келебиз, качан буйрат, Алла Тааладан башка эч ким билбейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салават айтып, көбүрөөк намаз окуп, көбүрөөк зикирлерди кылып, бечаралар болсо кичине садака берип, азыр мына жерде мечит ачык, барып кайра окуп келсек болот, шашылбай. Бул жерде кыямул лейл дейт. Андан кийин тахаджуд өзүнчө. Ошон үчүн кыямул лейл барып туруп, алхамдулилlah, биз 8 рекат намаз окусак болот. Каза намаздарды окусак болот. Тасбih намаздарды окусак болот, хажат намаздарды окусак болот. Анан демалып арасында 100 жолу субханаллах. Умму Хани энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эжеси болот. Айтат эле, мен карып калдым. Я Расулалла, мага ушундай бир амалды айтыңыз, мен отуруп эле аткарайынчы депчи. Пайгамбарыбыз айтты, субханаллахны 100 жолу айт. Исмаил пайгамбардын урпактарынан 100 кулду азат кылган соогун аласың деди. Бул жөнөкөй кул эмес, ушу Исмаил пайгамбардын урпактарынан 100 кулду азат кылган соогун аласың деди. Андан кийин алхамдулиллахны 100 жолу айтсаң, алхамдулилlah деп 100 жолу. 100 атты Алланын жолуна эр токуму менен жихадка даярдаган соогун аласың деди. Аллаху акбар. Эгерде ушуну 100 жолу айта турган болсоң, 100 төөнү Алланын жолуна курбандык чалып, садака кылган соогун аласың деди. Андан кийин ла илаха иллаллах, ушуну 100 жолу айтсаң, жер менен асман бар го, ушунун ортосундагы мейкиндик, боштук, ушунун бардыгын соогун толтуруп берет деди. Ошондуктан, ошону 100 жолу айтып, кайра 2 рекет намаз окуп, арада анан кийин өзүңүз дуа кылып, өзүңүзгө дуада кандай? Биринчи Аллага мактоо, пайгамбарыбызга салават, андан кийин өзүңүздөн баштап, ата эне, бүткүл үммөткө дуа кылыңыз. Несин? Магфират. Алланын кечиримдүүлүгүн сураңыз. Алла Тааланын рахмат, райымдуулугун сураңыз. Хидаятын сураңыз. Алла субханаху ва тааlanын ыраазычылыгын сураңыз. Аллахымдын бейишин сураңыз. Дүниөнүн да ырыскы жакшы, бактылуу жашоосун сураңыз. Хидаят сурап, бардык жакшылыктарды сурап, кайра 2 рекет намаз окуңуз. Алхамдулилlah, зикирлер. Ким Куран окуй алса, Куран ачып, кичине Куран окуп, мынандай кылып 2 саат, 3 саат ибадат кылып, чарчасаңыз эс алып, замзамдан кайра ичип, кайра ибадат кылып, мына. Бул жерден жөн эле адамдар бар да, чайга чыгат, эшикте отурат, телефонун карап, Кыргызстан менен сүйлөшө берет. Сураныч андай кылбаңыз. Убактыңызды текке кетирбеңиз. Бул жерде ар ким өзү үчүн кылат да. Ошон үчүн атайын ибадатка келдиңиз, эртең өкүнүп каласыз. Просто убактыңыз текке кетип калат. Жөн сүйлөй бергендин кажети жок. Анан көнө кичине бир нерсе ибадат кылбаш керек. Эртеге багымдат намаздан кийин окуйлу, мына жакта көрүстөн бар. Көрдүңүздөр, Жаннатул Баки дейт. Жаннатул Баки багымдаттан кийин ачат. Ошол жерде, ошол тарапта окусак, адамдар көп келет, анан кийин жаап да коет да. Аракет кылайлы киргенге. Бул жерде жөнөкөй көрүстөн эмес бул. Өтө улуулар жатат бул жерде. Айтылат, сахабалардан 10.000ге жакын сахаба ошол жерде көмүлгөн. Радияллаху анхумдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын күйөө баласы Хазрат Усман разияллаху халифа ушул жерде. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын бардык жубайлары, Хадича энебиз Меккеде, Маймуна энебиз Сариф деген жер бар Меккеге жетпестен, ошол жерде, калгандары бардык бул жерде. Пайгамбарыбыздын балдары, кыздары ушул жерде бардыгы. Фатима энебиз радияллаху анха энебиз бол талаш тартыш бар, бирок алар кээ айтат, мына пайгамбарыбыздын үйү менен бая кече намаз окудук го, минбары. Пайгамбар жаткан жери Рауза менен минбардын ортосунда. Ошол жерде деп айткандар бар, а кээ бирлер ошол жерде дегендер бар. Кандай болбосун, бул жерде менмин деген табииндер,
Menmin деген alhamdulillah imamlar, mufassirinler, muhaddisinler, fuqahalar, awliya-i solihinler, ушундайларды ушулар турган жай. Ошон үчүн пайгамбарыбыз өзү дагы Жаннатул Бакыйга чыгат эле, ушул жерге салам берет эле, буларга дуа кылат эле, кыямат күнү мен шафаат кылам дейт эле, өтө касиеттүүлөр. Ошого иншалла биз барып туруп бир үлгү алуу максатында, аларга дуа кылуу максатында, ассаламу алейкум дара кауми муъминин. Инна иншааллах бикум лалахиқун. Ey момундардын турак жайы, силерге Алла Тааланын тынчтыгы саламы болсун. Силер мынакей биз дагы иншаалла Кудай кааласа аркаңардан эле келебиз деген десе. Шуну биз жакшы айтып, кийин Фатиханы, Ихласты, Аль-Хакумут Такасур, да ким кайсы сүрө болсо сүрөнү окуп, ушу сообун багыштап койсо, салаваттын сообун багыштап койсо, өтө улуу иншаалла бул аларга дагы бизге дагы сооптуу иш. Андан кийин Кудай кааласа ихрам боюнча балдар менен сүйлөшөбүз, эркектер ихрам байлайбыз, аялдар да ихрам байлайт. Бирок эркек менен аялдардын ихрамынын айырмасы бар. Жакшы кунт коюп угуп алабыз. Кудай кааласа Алла Таалам эртеге амандык берсе, Алла Таалам акыл эс берсе, ырыскы берсе, жашоо берсе, иншаалла эртеге умра кылабыз. Эртеге түштөн кийин барып эле кечке жетсек, кечинде эле умрадан бошоп, ошол ихрам мындайча айтканда канча? Бир күнгө жетпей эле бүтөт да. 12 саатка жетпей эле бүтөбүз ихрамдан. Тез эле болот ал. Андай эле көп деле узун эмес да. Убактысычы. Эми туугандар мындай. Умра, бул умра дегенде мааниси зиярат. Же болбосо, этемар деп коет. Бул мындай деген, абат кылуу деген. Абат кылган өзгөчө жерге баруу деген. Шариятыбызда умра деп эмнени айтат десе, ихрам байлап, таваф кылып, Сафа Марваны аткарганы ушунун аты умра деп коет буну. Умраны кичинекей ажылык деп коет. Bunun ökümü bizde Hanefi mazhabda sünneti muakkada, vacipke jakın. Gebirler aytkan, bul umrani, bul aytkanlar vacip degenler var. Tak, gebirler farzı kifaya degenler var. Tak, gebir sünneti muakkada degenler var. Kıskası aytkanda bizde umra kıluu sünneti muakkada bul. Tak. Emi mına uşul umranın iki farz, iki vacibi var. Kança ken? İki farz, iki vacibi var. Oşonu atkarsak umra boldu, kiçi acılık boldu dep koyasınız. İki farzı algıla. Birincisi ihram, ikincisi tavaf. Bu eko farz. İhram dağı farz, tavaf dağı farz. İki vacibi var. Kaysi vacibi varken Safa Marva degen toğunun ortasında basu. Andan keyin çaştı alıp kırkıp ihramdan çıguu. Uşul menen mınake umra bütet. Umra bütet. Emi birinci farzga toktayız. Birinci farzda ihram. Bu ihramdan içinde birinci farzda içinde iki farz var. Niyet, andan keyin talbiya. Labbayk aytu. Uşul birinci ihramdan içinde uşul iki farz var. Niyet kılvasanız ihram eseptelbeyt. Labbayk talbiya aytpasanız niyet kıldınız. İhram eseptelbeyt. Demek birinci farzda atkarış için içindeki iki farzda atkarış gerek. Çünkü ihram degende manisi ne? Özünüzge vaqtınca adal nerseni aram kılıp turu. İhram degen kendi qanday eken? Adal nerse. Atır sevinseniz adal. Makul bu. Tırmaqtardı alsanız adal. Tüktörde alsanız adal. Baş giyim giyseniz de bu dele adal. Betinizi jab alsanız dele adal. Giyilgen, tigilgen giyimler giyseniz dele adal. Biroq ihram dep uşulardı uturumduk siz aram kılasiz özünüzge. Ayalga jakındagan, Allah ayalga tamaşalaşkan, karmaşkan, uşulardın bardığı aram bolup turat. Demek misal bu mınday namazdagı Allahu Akbar okşaş da. Namazda biz Allahu Akbar deyiz go. Emi jesek bolboyt, bassak bolboyt, gülsök bolboyt, süylesök bolboyt, tamaşalaşsak bolboyt, bireunun suroosuna жооп берсек болбойт. Namazda da kaçan assalamu aleykumga çeyin da. Bul da uşul kaçan biz uşul ihram namazın takbirinde ile orunda turat da. Çünkü bul emi bir şariatımızda ihram dep ne aytat dese bul aldına oro olanı. Misal çoğun çaçık oro alabız go. Bunu az görsetip berебиз kандай orogondu.
Бұл жерге оройды, үстіне бір жамынча. Мақылы? Рида деп қояды бұны. Бұл жа изар деп қояды. Ұшы екеуінің аты ұшыл ихрам болады. Ұшылар. Аялдарға осандай болбайды. Еркектер еме ұшы ихрамды бірінші башынан айтып берейін. Тазалап жақшы жуыныш керек. Жақшылап жуыныш керек. Жақшылап жуынғанда бір кішіне ниет қылып, кішіне естеп, тасауыр деп қойып елестетіш керек. Bir gün gelet, men azı giyimde özüm çeçe otam. Menin giyimimde bürö çeçe turgan gün gelet. Bugün men özüm juunu atam. Meni juundura turgan gün gelet. Uşunu estep, jakşılap, tırmaqtardı alıp, egede koltuktan tüktör olsa alardı tazalap, gindikten alıp tazalap, bardığın jakşına kaygılıp, zatına kaygılsız ihramda niyetinde gusul kılat. Nenin niyetinde? İhramda niyetinde gusul. Şun uşul gusul bul misali ayızga kelip kalganlarga dagı alar da uş ihramda niyetinde gusul kılat. Gusul kılıp koyat. Akıllı ayızdыкында эмес, бул ihramдыкында. Эгерде болуп кала турган болсо, булар ошол таваф менен Сафа Марваны эле кылбайт, атак тугандар бардыгы ушулар менен ihramда ниет кыла берет буларда. Так, булардын маселеси. Эми жакшы жуунуңузбу? Жуунчу ошо чыккандан кийин экөөнү байлайсыз. İçki giyimlerde mayka, trusa, naski булардын бардыгын чечип, жакшынакай кылып бир байланып, ороп, байлап аны көрсөтөбүз Кудай кааласа, экинчисин коебуз. Атыр себинип алсаңыз болот азыр. Ушул учурда ниеттен мурда, лаббайктан мурда атыр себинсеңиз болот. Атыр себинип алыңыз. Ниеттен мурда. Ушула байландыңыз, эшке чыктыңыз, атыр-патыр себинип аласыз, бирок ниет менен лаббайк айткандан кийин болду эми. Андан кийин себине турган болсоңуз, анда штрафка чөз. Ошон үчүн ошого чейин жуунгандан кийин тазалаппы, ниет атыр-патыр себиниппи, андан кийин уже түктөрдү дагы алсаңыз болбойт, сакалдарды алсаңыз болбойт, чачтарды жулсаңыз болбойт, баштакан тырмак алсак болбойт. Эркектер башын жапса болбойт, бетин жапса болбойт, үшүп кеттим эле деп жамынып алса да болбойт, суукта депчи. Болду. Аялдар болсо чачы жабык эле, бирок жүзүн жабышпайт. Бирок эгерде парда боло турган болсо, анда да жүзгө мына материал тийип калбаш керек да. Көбүнчө булар мындай козирок кылып коет мындай. Эмеде коет го, кепка бар го. Ana uşun dedim de çürük otun denen. Çürüktü, betine tiyibeyt da. Ошондой менен буларды кете берет. Так. Демек, жуунуп чыктык. Атыр себинип алдык. Эми 2 рекет намаз окуйбуз. Канча рекет? 2 рекет намаз окуйбуз. 2 рекет намазыбызды ушул ихрамдын ниетинде окуйбуз. Ненин ниетинде? Ихрамдын ниетинде окуйбуз. Гусулду дагы ихрамдын ниетинде кылдык эле. Эми 2 рекет намазды да ушу ихрам ниетинде кылып, Кудай кааласа, мынакей я Алла деп 2 рекет биринчисине ихла эмени кул я юхал кафиринди окуп, экинчисине ихлас окуп, же болбосо кайсы сүрө билсеңиз деле боло берет. Окуп, 2 рекет намаз окудуңузбу? Отурган боюнча, ошол жерден алхамдулилла эми биринчи сиз ниет кыласыз. Не кыласыз? Ниет кыласыз. Аллахумма инни уридул умра. Я Алла, мен ниет кылдым. Umrаны. Fataqabbalha minni, menen kabul kılgın. Fayassirha li, manga jengil kılgın. Жоғысы қырғызша эле мындай айтыңыз, я Алла, мен умраны ниет кылдым, өзүң кабул кылгын, жана жеңил кылгын. Айта алабыз да. Не дейбиз? Я Алла, умраны ниет кылдым, өзүң кабул кылгын, жана жеңил кылгын деп. Мына ниетиңиз болду. Эми bunun arkasından koştup ikinci farzını açışımız gerek. Algандай labbayk aytasiz. Labbayka umratan. Ne dep koyup kelsiz? Mınaka labbayka umratan dediniz tağı. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la şerike leke labbayk. İnnel hamda ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Uşunu 3 ret aytıp koyunuz. Erkekler ünün çıkarıp, ayallar ünün çıkarmay, 3 yola aytıp koyasız. Boldu. Emi sizdin atınız muhrim. Siz ihram baylangan adamsız emi. Toluk kandu, ihramdan çıkkanga çeyin, emi ihramdı sıylap, tıyılgan nerseden toluk özü toktatos. Saat tağınsanızlar bola öğret. Saat. Açki tağınsanız bola öğret.
Rучкаларды тағып алсаңыз бола берет. Дептер, китептерди көтөрүп алсаңыз бола берет. Мейлі.